Дем алыш күндөрү Улуттук тарых музейи көрөрмандарды кабыл алууда. Кышкы каникулда жүргөн мектеп окуучуларынан баштап шаардын коноктору, чет элдик жарандардан турган тарых сүйүүчүлөрдүн сан арбын. Анда бардык маалыматтар 3 тилде жазылып, келгендерге мультимедиалык программанын негизинде маалыматтар айтылат. 1926 жылы Борбордук музей катары негизделип, 1936 жылы өз алдынча мамлекеттик чөлкөм таануу музейи түзүлгөн. Кийинчерээк 1954 жылдары Кыргыз ССРнин мамлекеттик тарых музейи катары түптөлүп, 73 жылдан баштап кызыктуу жаңы туруктуу экспозициялары ачыла баштаган. 3,5 миң чарчы метр аянтты ээлеген 45 залга байыркы палеолит доорунан баштап эгемендик дооруга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин миңдеген нускалары коюлган. Археология бөлүмү байыркы таш доорунан баштап монголдор доору менен бүтөт. Этнография бөлүмү ошо 16-кылымда кыргыз элинин калыптанышынан баштап 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштөн кийин бүтөт. Андан кийин 3-этажыбызда совет мезгилинен баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарых, көз карандысыз мамлекет болгонго чейинки тарыхты көрсөтүп турган экспонаттар менен камсыздалган. 5 жылдан бери аябай сагынышкан окшойт. Элдин кызыгуусу дагы деле тарай элек. Көрүп атасыздар өзүңүздөр, аябай эле көп келип атат. Таң атпай эле саат 10да уже очередке туруп калышат.